Депутаттар иш учурунда кыз келинге асылгандарга чара көрүүчү мыйзам сунуштады. Бул документ кызматкердин жеке кол тийбестик укугун, ошондой эле сексуалдык асылуудан коргоо максатында иштелип чыкканы белгиленет. Жумуш учурунда сексуалдык асылууга тыюу салуу жана ага жоопкерчилик киргизүү боюнча мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлду. Демилгечилер Жогорку Кеңештин депутаттары Айнуру Алтыбаева, Гүлшат Асылбаева, Айнура Усмонова, Евгения Строкова, Наталья Никитенко, Бурун Аманова жана Махабат Мавлянова бул мыйзам долбоору кызматкердин жеке кол тийбестик укугун, ошондой эле сексуалдык асылуудан коргоо максатында иштелип чыкканы белгиленет. Маалыматтык негиздемеде Кыргыз сот аялдары ассоциациясы Бишкек, Карабалта, Ош жана Токмокто ар түрдүү кызматтагы жана жогорку окуу жайлардагы 877 кыз келин арасында жашыруун сурамжылоо жүргүзгөнү жазылган. Көпчүлүгү көйгөй бар экендигин моюнга алып иштеген аялдардын 23%, студенттердин 21,9% сексуалдык асылууга дуушар болгонун айтышкан. Аны менен бирге асылуулардын 80% мамлекеттик мекемелерде болорун көрсөткөн. Буга 20 жаштан 38 жашка чейинки күyөөсү жок катарда кызматты ээлеген аялдар кабылган. Изилдөөнүн авторлору кызматтык даражасы төмөн аялдар сексуалдык асылууга көбүрөөк кабылышканын айтат. Аларга орто жана жогорку звенодогу эркек жетекчилер ыдык көрсөтөт. Натыйжада мындай көйгөйдү жооп, күнөөнү жоопко тартуу үчүн мыйзамга өзгөртүү киргизүү, ошондой эле жумуш ордунда көрүлө турган түрдүү превентивдүү чараларды колдонуу сунушталды деп айтылат маалыматта. Мыйзам долбоору төмөнкү милдеттерди чечүүгө багытталган. Эмгек укуктук мамилелер чөйрөсүндө кысымга жана асылууга тыюу салуу, кызматкерге асылууда келтирилген материалдык жана моралдык зыяндын ордун толтуруу укугун камсыз кылуу, иш берүүчүнүн милдеттерине, этикалык эрежелерди жана уюштуруу маданиятын ченемдерин бекемдөөгө багытталган актыларды кабыл алуу боюнча милдеттерди киргизүү, иш берүүчүнүн милдеттерине кызматкерлерге асылууну жокко чыгаруучу шарттарды түзүү боюнча талап коюу, кызматкерлерге асылуудан коргоо укуктарын берүү, кызматкердин жеке кол тийбестик укугун жана асылуудан коргоо боюнча мамлекеттик ченемдик талаптарды иштеп чыгуу, кызматкерге асылуу учурларын териштирүү жана эсепке алуу, асылуудан улам кызматкерге келтирилген зыян үчүн жоопкерчиликти иш берүүчүгө жүктөө, мамлекеттик ыйгарым укуктуу органдар жана сот тарабынан кызматкерди сексуалдык ыдык көрсөткөндөрдөн коргоо боюнча укуктук ыкмаларды киргизүү. Азыркы мыйзамдарда асылуу болгон учурда кызматкердин укуктарын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын коргоого мүмкүндүк берүүчү нормалар жок экени белгиленди. Булак Спутник KG. Эл чындыкты билсин. Шавкат Мирзиёев аба жана темир жол каттамын калыбына келтирели. Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёев эпидемиологиялык кырдаалдын турукташып баратканын эске алуу менен Евразия экономика биримдигинин уюмуна кирген өлкөлөргө жүргүнчүлөрдүн аба жана темир жол каттамдарын калыбына келтирүүнү сунуштады. Биздин өлкөдө жүрүп жаткан калкты эмдөөгө байланыштуу кырдаал жакшырып жаткандыктан пандемияга чейинки туруктуу рейстерди жандандырууга убакыт келди, деди Шавкат Мирзиёев Евразиялык экономикалык кеңештин видео конференция түрүндө өткөн жогорку жыйынында. Өзбекстан Евразия экономика биримдигинин уюмуна байкоочу болуп кирген. Ага Орусия, Казакстан, Армения, Беларусь жана Кыргызстан толук укуктуу мүчө. Президент Шавкат Мирзиёев Өзбекстан өлкөлөрү ортосундагы соода тоскоолдуктарын алып салууну жана бул багытта Евразия экономика биримдиги уюму менен кызматташууну колдой турганын билдирди. Булак Назар Ньюс. Эл чындыкты билсин. Садыр Жапаров Орусияга иш сапары менен жөнөп кетти. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 24 майда иш сапары менен Орусия Федерациясынын Сочи шаарына жөнөп кетти. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы билдирди. Иш сапарынын алкагында Садыр Жапаров Орусия Федерациясынын президенти Владимир Путин менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт. Анда эки тараптуу кызматташууну актуалдуу маселелерин, Кыргызстан менен Орусиянын ортосундагы байланыштарды кеңейтүүнүн келечегин талкуулоо пландаштырылууда. Регионалдык коопсуздукту, анын ичинде ЖКО, КМШ жана Шанхай кызматташтык уюмунун алкагында коопсуздукту камсыз кылуу кызыкчылыгында өз ара аракеттенүүгө, ошондой эле Евразиялык экономикалык интеграцияны тереңдетүү маселелерине өзгөчө көңүл бурулат. Жолугушуунун жүрүшүндө коронавирус инфекциясы пандемиясына каршы көрүлүп жаткан чараларды, Кыргыз Республикасынын Орусия вакцинасын жеткирүүнү талкуулоо мерчемделүүдө. Кыргыз Республикасынын делегациясынын курамында тышкы иштер министри Руслан Казакбаев, президенттин администрациясынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Дастан Дүйшекеев, Кыргыз Республикасынын Орусия Федерациясындагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Гүлнара Клара Самат бар. Булак Назар Ньюс. Эл чындыкты билсин.
Темир Сариевке жооп Кыргызстан каналынан жазылды. Кумтөр боюнча Акылбек Жапаров жетектеген комиссиянын иликтөөсүнө туура эмес, ынанымдуу эмес деп айткан. Отчетту тартуулайм, факт бар. Кумтөр боюнча комиссия түзүлүп, экологияга 5 миллиард 600 миллион доллар зыянга учураган деп жазып жатышат. Темир Сариев баарын окуп көрүп, 141 миллион долларга зыян деп жазып койгон. Бул барда кагаздар турат. Штрафты комиссиянын жазган туура дебей, өзүнүн билдирүүсүн туура деп чыгарып, өзүнүн кагаздары менен штраф салып жатышат. Күнөөсү болсо далилденет деп билдирген Акылбек Жапаров. Ошол эле учурда биз калдыктарды да ала алган эмеспиз. Калдыктардан 80% алтын алынат. Таштанды болуп калган калдыктардан 20% дагы алтын алса болот. Ошондо биз жылына 5 тонна алтын алып турсак болот. Канадалыктар ошол таштандыларды да бизге бербей, биздики деп жүрүшкөн да. Буюрса Кытайдын карызынан 50 тонна алтын менен эле кутулабыз. Ал жерде 106 тонна алтын чыгат деп ойлойбуз. Биз утулабыз, инвесторлор келбей коет деген сөз чындыкка дал келбейт. Азыр биз иштеп жатабыз, асман жерге түшүп кеткен жок. Жараткандын суусу акпай калган жок. Биз азыр сотко бүт эле экологиялык штраф боюнча берип жатабыз. Салык боюнча дагы беребиз, 4,5 миллиард иск бар. Кыргызстан баары бирдиктүү жеңишке, утууну көздөп барышыбыз керек. Биз сүйлөшүүлөрдү дагы четке какпайбыз. Сүйлөшүү болсо бизге пайдасы боло тургандай чечебиз. Канадалыктар жылына казып алган алтынды 80%га чейин чыгарып кетип жүрүшкөн. Кээде 90%га да жетип кеткен. 2 миллиард 600 миллион доллар таза пайда көрүшкөн. 84 миллион доллар бизге берип койгон. Азыр башка өлкөлөрдө бизге караштуу 80 кен катталыптыр. 6 кени убыточный экен. Пайда берип жаткан кендин бири Турцияда, бири Канадада экен. Биз Кумтөр Кыргызстандыкы, ошондой эле 54% биздики болсун деп жатабыз. Иштей берсин, биздин шарт менен, башка жол жок деп жатабыз. Сотко 1800 барак даярдадык. Буюрса утуш биз тарапта болот. 2009 штрафты албай коюшкан. Маалымат Булак Бирмет Биримкулованын Facebook баракчасынан алынды. Эл чындыкты билсин. Чек арадагы элге курал берүү турмуш зарылчылыгы. Менде конфликтолог талдоочу болуп иштеген бир колдонмом 2 изилдөөн бар. 2 изилдөөнүн бири Баткендеги тажик жарандардын жылма миграциясы тууралуу болчу. Бирок так ошол иште алган маалыматтардан улам бул мыйзамды толук колдойм. Анткени бул иште биз эптеп эле зомбулукту азайтууну эмес, Кыргызстандын улуттук кызыкчылыгын көздөшүбүз керек. Ушул мыйзамдагы идеяны, Баткендеги атайын макамы тууралуу мыйзам кабыл алуу идеясын биз 10-15 жыл мурун эле сунуш кылганбыз. Тилекке каршы биздин айтканыбызды укпай, ансыз деле чийки долбоор даярдашып, кийин бир өңүтүн курал тууралуу мыйзамга, дагы бир өңүттүн салык кодексине шылтаа олтуруп депутаттар менен өкмөт жаратпай салышкан. Эч болбосо кеч болсун дегендей, демек биздики туура болгон экен. Мындан бир нече жыл мурун радиодо иштеген кесиптештер интервью алганда Варухту блокада калып, тышынан мина коюп, андан кийин гана ошол позициядан сүйлөшүү жүргүзүүнү сунуш кылганында таң калып чалкасынан кеткендер болгон. Жакынкы окуялар так ошол менин айтканым туура экендигин далилдеди. Ошол окуялардын коркунучунда алдын ала эскертип изилдөө даярдасак, башкаларга экспертиза берилип, мамлекеттик тилдин ролун күчөтүү тууралуу сунуштарыбыз чийилип калды эле. Изилдөөчү команданын айткан туура чыктуу акыры. Эми эмне дейсиңер, урматтуу үлпүлдөгөн гуманист, либерал, космополиттер? Семинарларда автоматтын оозунан гүл чыгарып коелу деген сыяктуу абсурд идеяңар ителе болбодубу? Тажикстанды эл аралык деңгээлде чөгөлөтөбүз дегениңерге эмне болду? Каалаганын кылып туруп чыгып кетпедиби? Кана жазаланганы? Болгондо да биз кыргыз тарапка сунуш кылган кеңештерди өз тарап үчүн аткарып туруп кылбадыбы? Кимдикин аткарсак пайда болмок, кимдикин угуп жүрүп зыян тарттык? Качан мажүрөлүүңөрдү, айткан идеяларыңар реалдуу турмушка жараксыз экен, качан мойнуңарга аласыңар? Силердин көздөгөн балким жакшы эле максатыңар түпкүлүгүндө өлкөнү алсыратып, башка бирөөгө басып берүүгө багытталган, качан мойнуңарга аласыңар? Күчтүү армия, күчтүү чек ара кошуундарды, күчтүү чалгын жана атайын кызматтар мамлекеттик сыр деген керек бекен. Ошондуктан бул мыйзамдын актуалдуулугун жоголмок тургай, тескерисинче күчөдү. Коңшулардын максаты, тактикасы биздикиндей эмес. Алар тирешүүгө жеткенде жүйө менен эмес, өзүнө тең келген же өзүнөн ашкан күч менен гана эсептешет. Сүйлөшүү, диалог менен деген нерсени өз позициясын бекемдеп, убакыттан өтүш үчүн гана колдонот. Андыктан куралдуу кагылышууда биздин жоокерлер, биздин жарандар өздөрү мүмкүн болушунча көбүрөөк аман калып, агрессорлорду мүмкүн болушунча көбүрөөк жок кылганы жакшы. Каршылаш тараптын жоготуулары канчалык көп болсо ошончолук бизге пайда. Аскерлерди алдыга тизип коюп, ошол эле учурда атууга уруксат бербей түрүү, бутага айландыруу, элди көчүрүп кетпей же өзүн коргоого зарыл болгон куралды бербей, душмандын жеми кылуу чыккынчылык менен барабар. Андыктан баарыңарды ушул мыйзамды колдоого чакырам. Жыргалбек Касаболот, журналист, Булак медиа центр. Эл чындыкты билсин.
Акбарал Айтикеев Садыр Жапаровка тарыхый саясий кайрылуу жолдоду. Президенттикке талапкер коомдук ишмер Акбарал Айтикеев президент Садыр Жапаровка кайрылуу жолдоду. Бул тууралуу ал социалдык тармактагы баракчасы аркылуу билдирди. Ал кайрылуусунда Кыргыз Республикасынын атын өзгөртүүнү сунуштаган. Анын айтымында буга чейин бир топ мамлекеттер аталыштарын өзгөртүп келген. Ошондуктан ал Кыргыз Республикасынын аталышына Манас атанын ысмын кошууну сунуштайт. Айтикеевдин толук кайрылуусу төмөнкү сүрөттөрдө берилет. Булак Медиа Центр. Эл чындыкты билсин. Enwork International компаниясы дүйнө жүзү боюнча 1000ден ашуун клиникалык сыноолордон өткөн. Эң жогорку сорттогу кара зире майы дээрлик бардык ооруларды дарылайт, иммунитетти бекемдеп, организмди калыпка салып, мыкты сапаттагы табигый курам. Эң башкысы халал стандартына жооп берет. Кара зире майы саламаттыкты сактоо, сулуулук жана фармацевтика тармагында колдонулат. Компания чыгарган продукциялардын курамында баарында кара зире майы камтылган. Продукцияларда ичүүгө азыктар, косметикалык каражаттар, суусундуктар бар. Кара зире майы сулуулук, ден соолук, жаштыкты сизге тартуулайт. Андыктан ар дайым кара зире майын колдонууну унутпаңыз. Байланыш үчүн телефон номер 0708 20 67 07. Биз менен кызматташ болуңуздар. Эл чындыкты билсин. Азамат Арапбаев 3 фронтто иштеп жатабы. Интернеттеги социалдык түйүндөрдө жогорку кеңештин депутаты Азамат Арапбаев бир эле учурда бийликке ага катар эле оппозициячыл партияларга да финансылык жардам көрсөтүп жаткан тууралуу жаза башташты. Андагы маалыматтарга таянсак, Арапбаев Ош шаарынын мэрлик кызмат ордуна өз кишисин алып барууну пландап жаткан экен. Анысы мурда өзүнүн цемент заводунда иштеп кеткен киши экенин да жазышкан. Ошондой эле аны башкы прокурор Курманкул Зулушевдин атын жабынып, президент Садыр Жапаровдун беделине доо кетирген иш-аракеттерди жасап жатат деп жазышууда социалдык түйүндөрдө. Анын кандай гана бийлик келбесин тилин таап берчүсүн берип, өзүнүн бизнес империясын улам өнүктүрүп жатканын айтышат. Атамбаевдин убагында Азамат Арапбаев өзүнүн бизнес империясын сактап калуу үчүн Араван цемент заводундагы үлүшүнүн бир бөлүгүн Сапар Исаковго өткөрүп берген. Ошондой эле Атамбаевдин уулу Кадыр Атамбаевдин жетекчилиги астында түзүлгөн ПСД саясий партиясын Арапбаевдин толук менен каржылагандыгы тууралуу маалымат бар деп жазылат анда. Дал ушул партия аркылуу Арапбаевдардын бир тууган Султан Абдулажанов Бишкек шаардык кеңешине болгон шайлоодо атсалышкан. Ал эми агасынын уулу Республика партиясын каржылай турганы айтылат. Себеби Асил аттуу тууган ушул партия аркылуу шаардык кеңешке талапкерлигин койгон экен. Мындан сырткары Арапбаевдар Ата журт Кыргызстан партиясында каржылашканын, себеби анын жакын саналашы Тилек Аким ушул партиядан талапкер болгону айтылган. Ошондо Азамат Арапбаев бир эле учурда 3 фронтто ойноп жаткан болобу? Атамбаевдин убагында чындап эле Сапар Исаков менен жакын мамиледе болгон тар чөйрөгү жакшы белгилүү. Азыр жаңы бийликти колдогондой болуп жатканы менен тымызын Атамбаевдин балдары менен да кызматташып, аларды каржылап жатканын кандай түшүнсөк болот. Ошол эле учурда Бабановдун партиясынан да алыстай албай, ага да өзүнүн тууганын талапкер катары киргизип койгону кызык. Мамлекетти ойлогон чыныгы саясатчынын бекем позициясы болушу керек. Ал эми жеке бизнесинин кызыкчылыгы үчүн ар кандай запасной аэродромдорду алдын ала даярдап коюп жүргөн саясатчыда кайдагы мекенчилдик, патриоттук дух болот. Эгер бул социалдык түйүндөрдө жазылган маалыматтар жалган десе, анда Арапбаев мырза өзү бир үн катып койгону оң. Болбосо эртерээк позициясын тактап алганы туура болор. Булак Медиа Центр. Эл чындыкты билсин.